Стадиондо футбол көрүп, спортчуларды колдоп отурган Садыр Жапаров. Кыргызстан менен Бангладеш курама командаларынын футболдук беттешине өлкө башчы Садыр Жапаров күбө болду. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев билдирип, Facebook баракчасына анын стадиондогу сүрөтүн жарыялады. Жапаров футболчуларга кол булгалап отурганын көрүүгө болот. Анын сол тарабынан мамлекеттик катчы Чолпонбек Абыкеев орун алган. Бали кыргызстандык футболчулар Бангладеш командасын 4-1 эсеби менен жеңди. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы Бангладешти 4-1 эсеби менен утуп, 3 улуттун кубогу жолдоштук мелдешинин жеңүүчүсү аталды. Бул футболдук беттешке өлкө башчы Садыр Жапаров да күбө болгон. Командалар 3 улуттун кубогу жолдоштук мелдешинин алкагында таймашкан. Стадионго 14 миңге чукул күйөрман келип, алар ата мекендик спортчуларга болуп көрбөгөндөй дем күч беришти. Эскерте кетсек, жолдоштук турнир улуттук курама команданын Азия кубогу 2023 чемпионатынын тандабалуу оюндарына карата даярдыгынын алкагында болуп өттү. Буга чейин Кыргызстандын футболчулары палестиналыктарды 1-0 эсебинде уткан. Азаматсыңар жигиттер. Жакшы оюн көрсөттүңөр. Наш тренер. Спасибо большое. Молодцы. Ийгиликтерди каалайбыз дайыма. Дайыма утуп жүргүлө ушундай. Молодец, сенде жакшы неме бар экен, наука. Жакшысыңар, алдыда келечегиңер бар. Уважаемый Федор Григорьевич, можно подарить вам мяч от нашей большой семьи?